Фермерлердин кызыгуусун арттырган көргөзмө Айтматов районунда өттү. Ага арашан койлорун баккан өлкө аймагындагы фермерлер катышты. Кара кыз аттуу 9,5 жашта 109 килограмм. Арашан кою Гесар кою менен кыргыз коюнун аргындаштыруусунан келип чыккан. Куйруктуу келип, эт майынын сапаты мыкты келет. Козулары 1000 АКШ долларынан, ал эми койлору 5000 АКШ долларына чейин бааланат. Өзгөчө кочкорлорго болгон суроо талап жогору. Кызыгуум башында Гесар болчу. Азыр мынакей муногу Арашан деп ушу Арашан пародосун кубалап жүрүп, кыскасы бир 20 жылдай болуп калды да мен уже кубалаганмачы. Айырмасы булар энди веси оорураак, мындай сулуулук жактары дагы одан неме да, мындай көрүнүктүү, адамдар өзүнө тартып турат да. 4 тиш Густав, кличкасы Густав, мунун Ботянын прямой баласы. Гераклдан кийин бомдайынан турсун. Арашан коюнун көлөмү чоң, дене түзүлүшү, сырткы келбети көрүнүктүү келет. Атамекендик Арашан койлорунун аты алыска кетип, коңшу мамлекеттердеги фермерлердин кызыгуусун опыт алып, жакшы кочкорлорду көрөбүз деген бир небиз. План өтө жакшы көрүп атырык. Арашан кой деген таанымал Казакстанда, казактарда, казак туугандар жакшы кызыгат. Кой чарбасын сандан сапатка өткөрүүгө мындай көргөзмөлөрдө коңшу өлкөлөрдөн келген фермерлер биригип тажрыйба алмашышты. Бул бая ата-бабадан калган салт экен. Мүнөшкөрлүк, саяпкерлик, чарбачылык, дыйканчылык дейт экен.